Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн машыктыруучу көрсөтүүсүндө биз чыгыш элдердин таймашы бир түрү болгон карате бул Олимпиадага киргенден кийин дүйнө жүзүндө эң популярдуу спорттордун бирине айланып калды. Силерге азыр өзүңүздөр мындай кылгандай, бунун эрежеси Олимпиадага өзгөргөндүктөн биз мындай кеңири таралган, ошол кайсы убакта бул бал алып, ал жеңишке жетишет, ошол ыкмаларын көрсөтүп берели. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул каратеде зуки удар болот. Мында бул бир балга ээ. Мына ушул капыстан же болбосо өтө ылдамдык менен уруп гана буга жетишкенге болот. Бул ушул өзүңөрдү коргонууда дагы ушул ыкмалар менен коргонуп мындай ошол менен алып чыгып кетсеңер болот да. Экинчи бул кизами деп аталат. Кизами дагы бул ошол биздин сопернигибиздин бетине урулуп, бул дагы бир баага ээ. Бул дагы ошол эле ылдамдыкта. Каратеде бардык ударлар ылдам, тез аткарылышы, алардын кайтарып келгени дагы бул чоң мааниге. Каратеде көбүнчө буну бокска окшоп урбастан булардын аткаруу эрежелери, аркага тартуу эрежелери менен бал ошого берилет. Бул эле ушуну дагы ылдамдыкта. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, каратенин атасы деп көбүнчө Брус Лини элестетип жүрөт. Бул ал 1 мүнөттүн ичинде бир 10-дон 30га чейин ударда урган. Значит, ошонун ичинде мында аткарылышы абдан тез. 3 эле менен кылса дагы. 3 жолу уруп чыгып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк бар. Экинчи биздин көбүнчө мындай эми карате болгондон кийин бизде дайыма бут көбүнчө иштеш керек. Бут менен урган, тепкен, кол менен урганга караганда алардын бир мындези дагы балы да көбүрөөк болот. Эгерде биз деп туруп ала турган болсок, мында бутта аткарылган ударыбыз бул 2 балга ээ болуп, значит, көрдүңөрбү, колдо урганга караганда бунун дагы 1 балга көп болуп, бул ошончолук бир өзгөчөлүккө ээ болуп атат. Андан кийинки ударыбыз дагы кол менен эле бир эле моментте колду чыгарып, экинчи буттун иштешмей деп түшүп, бул мамашы удары, значит, бетке аткарылып, бул 3 балга ээ болот. Эң жогорку аткарылгандагы бул бал, значит, көбүнчө карате менен машыккандар бут менен иштеп, ушул ыкмаларды аткарганга көбүрөөк аракет жасашат. Себеби кол менен бир уруп, бир бал алгандан көрө бут менен ушул ыкмаларды аткарып 3 бал алганга мүмкүнчүлүк болот дагы. Утканга дагы эртерээк жеткенге жетишет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, карате дегенде эле бардыгы кол менен, бут менен жасалган ыкмаларга эле басым жасабастан, азыркы мезгилде ушул күрөшүү ыкмалары менен дагы аларды жыгып, ошолорду уруп көрсөтүү менен бул дагы эң чоң балга 3 деген упайга жетип, ал дагы жеңишке мындай жетсе болот. Мен азыр ошол ыкмалардын дагы бир мындай дайыма колдонулуучу, дайыма ушул мынделер менен ыкмаларын көрсөтүп берейин. Бул мынакей бизде деле кыргыз күрөштеринде да бар, бул чалуу деп аталат. Значит, бутка тээп чалып, значит, анын дагы туура аткарылышы. Карагыла, кикбоксерлордо алар тепкени лоо дейт. Буну жогору тепкен болсок, значит, бул туура эмес каратеде. Каратеде кызыл ашыктан гана теп ошолган ыкма менен бул эсептелет да. Эгер ал калканчалык бияка тепсе дагы, бул санга тепсе дагы ал туура эмес.
биздин чалганда биз ошол кызыл ашыктан гана ылдыйга тээп биз бул акманы аткара алабыз. Таксыктан. Мына өзүңөр бул ыкманын аткарылышын көрүңөр. Эми ушул эле аткарылыштын. Ушул эле аткарылыш звуки менен бирге колду катып бир эле мезгилде бут менен кол бирге иштейт. Мына көрдүңүздөр. Бу да колду да ачып, ошондой эле спортчуну тең салмактан чыгарып, буну жыгылганга чейин экинчи колу менен бизге ыкма жасай албай турган акыбалга алып келип туруп, анан кийин биз бул ыкманы жасап атабыз. Дагы бир ыкма. Бул коргонуу ыкмасы деп коет. Коргонууда дагы. Значит, буну коргонууда тозуп, кайра буну, значит, кирип барып, күрөштүн ыкмалары менен жыксак да болот. Ушул биздин каршылашуубуз тепкенде бул маваши чудан деп коет. Бул ушул биздин кабырга деңгээлибизге тепкени бул каршылашуубузга 2 балл алып берет. Бузан сактанып буну күрөш ыкмасы менен жыгып, буга эгер биз ударды жеткире турган болсок, анда биз 3 очко алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул ыкманын аткарылышында буттун келип аткан тепкенде бутту тозушубуз керек. Тозуп туруп, анан кармап туруп, анан бурап, өтүп таштап туруп, анан бетине жетебиз. Ушул эле ыкманын бетке тебилген, бетке тепкенде да тозуп, андан кийин буну кармап алып туруп, жыга турган ыкманы аткарышыбыз керек. Эмесе каратисттерибиздин бардыгы бутун канчалык бийик көтөрсөң, ал көтөрүлө берет. Бутун канчалык тартсаң, ал чойло берет. Шпагат жакшы. Ошон үчүн бул ыкмаларды аткарып биз буну менен жеңишке жетсек болот. Каратеде кийин бул көбүнчө аткарылып жүргөн азыркы бул шатакан стилинде көбүнчө эң мындай кирип өтүп кете турган бул Йокагери удары. Буну дагы эрежеси менен тозуп, и кайрадан удар аткарса болот. Тоскондо, мынакей өзүңүздөр көрүңөр, ар бир ударды уруп берип туруп, анан жетип барып иштеп атабыз. Биз өзүбүзгө эч кандай ар бир ыкманы аткарып атканда биздин каршылашуубуздун аткарып аткан ыкмалары бизге өтпөш керек. Ошону биз коргонуп туруп удар аткарганда гана бизге мүмкүнчүлүгүбүз бар, биз бал алып аны ийгиликке жетип, же болбосо жеңишке жеткенибизге. Мен айтат элем, баарыңарды өзүңөр сүйгөн спорт менен машыгып, ден соолуңарды чыңагыла, дайыма тренер көрсөтүүсү менен бир болуңуздар.